просто когда вы на русском говорите, субтитр показывают на русском. А если вот когда вы на кыргызском сүйлөсөңүз, субтитр кыргызча жазбайт да, ошон үчүн да. Хорошо. Я буду задавать на русском тогда языке, чтобы вы на субтитрах видели. Вы тогда отвечаете на кыргызском. Хорошо? Договорились? Мгм. Жакшы, жакшы. Мен Э, кыргызча сүйлөйм ошондо. Мындай. Да-да-да, на кыргызском. Тогда начните самое главное, ну, то есть сперва представьтесь, скажите, расскажите о себе немножко, а потом расскажите о своей проблеме, о своей истории. А, Мен 39 жаштамын. Менин кулагым укпайт. Атым Эргүл. Мен орто төрөлүп өскөнмүн. Акыркы 10 жылда мен мейманкана иши менен алектенем. Башында кичинекей бөлмөдөн баштаган элем. 2 кровать алып, анан бара-бара чоңураак помещение алып, хостел кылып иштеп жүрдүм. Менин кадрларым көбүнчө командировкага келгендер, бирок көбү бул туристтер болчу. Ошентип, бирок мен жеке өзүмдүкү жок эле. Ошон үчүн мен дайыма иштеткен жерлерди арендага алат элем. Аренда алганда даяр бизнес албайт элем. Имараттарды алып, ал жерди ремонт кылып, ишин коноктор үчүн ыңгайлуу шарт түзүп, анан иштейт элем. Элкатар башында патент алып жүрдүм. Кийин режим өзгөргөндө, налоговый режим өзгөргөндө упрощенкага өттүм. Азыркы менин проблемам, мен 4 жыл мурда келишим менен чоңураак имарат алдым эле. Ал жерди мен толук 3 жыл ремонттодум имаратты. Ал жер жакшы эмес эле. Мисалы, мен даяр бизнес алган эмесмин да. Мен кароосуз калган имаратты алып, ишин толук оңдодум. Акчам деле өтө көп эмес эле. Ошон үчүн оңдоп түзөө иштери 3 жылды алды. Биринчи, экинчи, үчүнчү этажды кылдым. Анан кийин конференциал, кафени, кийин биринчи этажды кылдым. Общий дворду оңдоп түзөдүм. Бул толук реконструкция болду. Мисалы, мен алганда 4 эле номер болсо, мен 9 номер плюс конференциал кылдым да. Ишин толук куруп чыктым десем болот. Ал жерге конок көндүрбөй баштагандан кийин имарат ээсинин ою бузула баштады. Өзүнүн финансылык абалы начар экенин айтып, сатам дейди. Анан мен, мага сатыңыз, кредитиңи мага өткөрүп бериңиз, мен төлөйүн десем, жок деп өчөч башка бирөөгө сатты. Анан мейли сатсаңыз, мен салган акчамды чыгарып алайын, ижаранын жаңысын төлөйүн десем, макул болбоду. Анан биз соттошо баштадык. Милицияга арыз жазган экен. Аферист 1 миллион 400 миң төлөбөй жүрөт деп. Мен милицияга барып, төлөгөн аренда төлөгөн квитанцияларды көрсөтүп, карызым жок экенин, аренда төлөп жүрөм, коммунальный услуга төлөп жүрөм, налог төлөп жүрөм, кадимки акнет ишкеримин деп түшүндүрдүм. Анан булар сотко берди. Сотко бергенде сумманы азайтып бериптир. Сен милиция бергенде 1,5 миллион десе, сотко болсо 400 миң сом төлөбөй жүрөт деп бериптир. Анан соттошуу башталды. Мен буга чейин мындай окуя башыман өткөн эмес да. Бул биринчи жолу болуп жатат. Анан кыялат болуп баштадым. Адвокат издей баштадым. Бирок орто жолдо ар кандай аферисттерге алданып да калдым десем болот. Анан булар болсо, мен соттошо баштаганда, сот мага обеспеченияге деп сурандым, буюмдарым жок болбосун деп. Себеби булар сууну өчүрдү, отоплениени өчүрдү, светти өчүрдү. Мен иштей албай калдым да. Суу жок болсо, отопление жок болсо, свет жок болсо, конокторду кантип жаткырам, суукта. Анан жаап кетип атсам, жаап кетип, анан сотко барып түшүндүрдүм. Ичиндеги буюмдар меники, ремонт меники, соттошуп жатабыз, буюмдар жок болбош үчүн обеспечение иск десем, алар сот жазып берди обеспечение иск. Бирок булар болсо ал ошол мезгилде күчүндө эле да. Алар ошону уруп ойнобой басып алып, ключтөрдү алмаштырып кирип алышты. Анан мен сотко барып, мен эмне кылам десем, сот аткаруучуга бар дейди. Мен сот аткаруучуга барсам, айтат, биз алардын адвокатына чалып айтканбыз, кирбегиле деген биз билишет дейт. Милицияга бар дейт. Милицияга барсам, бул жер жеке талаш экен, алар имарат ээси, ошон үчүн биз аралаша албайбыз.
кандайдыр бир чара кура албайбыз деди. Ошентип бизнесимди тартырып алып койдум. Анан булар башында эле ушундай умышленный ойлогон экен да. Анан бирок биздики, мен милицияга арыз жазсам, милиция менге карабай койду да. Иштин баардыгын жаап салды. Мен СНПга жаздым, прокуратурага жаздым. Бардык арыздар келип милицияга түшүптүр. Ал айтат, имарат башка бирөөнүн ээси, сиз жөн эле иштетип жүрүпсүз, имаратты берип коюңуз деп. Мен айттым, акчам мен көп акча салганмын, квитанцияларым, сүрөттөрүм, фактыларым бар. Мынча жалпы 10 миллионго ашык каражат салдым. 4-5 миллион бул ремонт иштери, себеби ичинен эме курганмын да, бак душ санузелди мен жасаганмын да. Ушундай десем, анын караган жок өзүчү. Менде квитанциялар бардыгы бар эле да, кеткен каражаттар, кетирген акчаларымдын квитанциялары бар эле. Ишти жаап коюптур. Анан мен унчукпай келе бердим. Анан сотто договорду туура эмес түзүлгөн үчүн сот болсо исти отклонил да. Бирок аларды да сотко бергенде аны да жокко чыгарып койду. Булар болсо басып алды, мен буюмдарымды тартып алды негизи. Анан мен мен анан СНБга жаздым. Анан СНБга жазсам, алар болсо бул жарандык иш экен, жарандык ишке айланып кетиптир деп ишти жаап койду да. Анан мен адвокат ошол ызычуу болгондо коомчулукка кайрылып чыктым Фейсбуктанчы. Анан Аташиевди, Садыр Жапаровду, Эдил Байсаловду, кыскасы бийликте турган адамдарды белгилешти адамдар. Өзүм да белгилеп сурандым. Мага жардам берип койгула, мен көп акча салдым, акчамды чыгара элекмин, бизнесимди тартырып алдым деп. Себеби бул рейдерство да. Жаңы элерине да жалдырадым. Жок дегенде 1 жыл иштейин, анан тыныч көчүрүп алам деп. Булар талаша баштаганда эле айтканмын, силер равноценный ремонт кылсаңар мен көчүрүп алам башка жака деп. Бирок ага макул болбой коюшту. Мен башка имарат таптым, ремонт баштадым эле. Эми болсо буюмдарымды алып кетейин десем, мисалы буюмдарымды алып кетейин десем, менин буюмдарым жарымын подвалга киргизип алышкан, жарымы чирип калыптыр. Эми алып кеттим, бирок жарымын бербей койду да. Отелдин ичинде дагы буюмдарым бар эле да. Аларды бербей койду. Милицияга чакырсам келбей койду. Анан бүгүн пост жаздым. Милиция келбей атат, буюмдарын бербей атат. Милиция 5 мүнөттө келди. Бирок айтты, сиз буюмдарды сот аркылуу гана аласыз дейт. Мен айттым, буюмдарда меники экенин тастыкталган кагаздарым бар. Мен аларды өз акчама сатып алганмын. Ошо буюмдарды алып кетишим керек да, башка жерге барып установка кылып иштетем деп. Бирок эми бүгүн болбой калды. Бир күн кечке жарым жартылай буюмдарымды алдым, жарымын отелге жолукту киргизбей коюшту. Эми биринчи күнү милиция менен барып, жарым жартылай алып, калгандарын сот аркылуу ала турган болдук да. Мен өзү шаршап калдым өзү. Можно вас попросить, через какое время они пришли, когда вы закончили ремонт? Вы успели поработать или не успели? Я первый год мен ремонтты этап менен кылдым. 3 жыл неме кылды. 3 жыл алды мен ремонт иштери 3 жыл алды. Биринчи жыл мен экинчи, үчүнчү этажды кылдым. Экинчи жылы конференция кафени жасадым. Үчүнчү жыл биринчи этажды, анан крышанын ущеплениесин жасадым. Анан толук муздак суларды ущепление кылып чыктым. Себеби орток катуу суу болсо трубадагы суулар тоңуп суу келбей калчу да. Мен баардыгын даярдап койгондон кийин аны тартып алышты деп. Кредити бар экенин айтышты. Мен ага айттым, макул кредит болсо мейли, анда мага саткыла, мен төлөйүн деп. Жок, сага сатпайбыз деп болбой коюшту деп. Просто мени колдонуп кетишти да. Вот вы полностью закончили ремонт. Через какое? Через месяц или через 2 они претензии начали предъявлять? Сколько времени прошло, как вы закончили полностью ремонт? Об этом заявили. Под кофейню как закончили? Через какое время они пришли к вам выселять? 3 жылдан кийин мен мисалы мен ал жерди 2020 жылы 29 августта Ключтомага берген да. Булар болсо 2023 жылы июнда, 2023 жылы июнда уже неме кыла баштады. Бошот дей баштады да. Бошот дей баштады, биз сатабыз деп. Мен айттым да, мейли бошотоюн, бирок мен толук салган акчамды актаган жокмун. Себеби өзүм акчам жетпей, карызга акча алганмын, ал да жетпей, кредит алганмын. Ошолорду төлөп бүтүп,
Өзүмө келип жатам, эми салган акчамды чыгарып алышым керек. Эгер жок андай болбойт десеңер, мага ушундай ремонт жасап бергиле, мен башка имарат табайын, ичиндегилерди көчүрүп кетем десем, мага да макул болбой коёшт да. Да, но что, полностью ремонт когда закончился? В мае, в апреле? Они, вы сказали, в июне пришли, да, выселять. А когда закончился кофейню полный ремонт? Биринчи этаждын толук ремонту бүткөндө бул 3-жыл кетип жатат. Анан кийин толук крышаны утеплениесын толук бүткөндөн кийин талаша баштады да. Башында өзүбүз иштетебиз дейди да. Анан кийин сатабыз дей баштады. Анан чындап эле бир күн сатып жибериптир. А крышу когда вы уплотнили? Крышаны мен 2023 жылы январда жасадым. Себеби суукта 3 этажда жатканда коноктор бети üşүйт болчу да кадимкидей. Отопление жакшы. Бирок болсо утепление начар болсо суу курат эле да. Ошон үчүн мен толук утепление кылдым. Алар болса июньда келишти, да? Жарым жылдан кийин. Они через полгода пришли, в июне, да, тогда? После окончательного ремонта крыши. Ооба. Бир күнү уведомление алып келип официально неме кылды. Мен шок эле болуп калдым. Эмне кылышымды билбедим. Анан сурадым. Биз договорду кадастрдан өткөрөлү дебедик беле. Бул эмне кылганың? Ушул ремонт кылып бергиле. Мен ишин алып башка жака көчүрүп кетем дедим. Аларга макул болгон жок. Анан кийин биз башында сүйлөшкөндө договорду нотариустан өткөргөн эмеспиз. Себеби булар оригинал документтерин таппай атабыз деген да. Көрсө банкта залогдо экен да, банкта. Мен аны билгенден кийин письма разрешение алалы банктан, ошодон мен кадастрдан өткөрөлү десем, ушинтип буланып кетти да. Башынан эле ою начар экен ушинтип. Мен жардам менен, менин колум менен ремонт кылдырып, анан кымбат сатып жиберип, мени чыгарып коюшту да. Алган адам да уяты жок экен, менин буюмдарымды колдонуп жатат. Алган адам айтып жатат, мага даяр бизнес катары саткан депчи. Акчаны болсо мадаминов менен чечишип аласың деп. Анан М. кийин айлам такыр кеткенде анан Фейсбукка пост жазып, кайры жардам сурап жазып чыктым да. А вы можете назвать, ну, то есть назвать имя того, кто договор с вами заключил, и какой был договор Да. изначальный? О чем вы Бул договаривались? На сколько лет? башында башында биз сүйлөшкөндө 8 жылга деп сүйлөшкөнбүз. Булар айткан, мен айткам, менин досум, силер сатып жибербейсиңер да эч кыжаат болбой 10 жыл 15 жыл иштетесиң деп да. Анан мен күйөөңүз менен да сүйлөшөйүн дедим. Себеби Мадайминова Бактыгүл менен сүйлөшпөм да. Ал болсо мен иштеген жерге келип 2-3 жыл издеп келген. Анан кийин эмне сөз десем, сага бергиле деп атабыз деп сунуш кылды. Анан мен күйөөңүз менен да сүйлөшүп көрөйүн десем, макул деди. Анан мен күйөөсү менен сүйлөштүм. Ал ошол учурда уш Мириянын капитальный строительствонун жетекчиси эле. Мен айттым, аялыңыз ушинтип жатат. Сиз кабарыңыз барбы? Мен ким менен сүйлөшүшүм керек десем, документально аялыма өткөрүп бергенмин. Ошон үчүн аялы менен сүйлөш деп. Эртең сага копия техпаспорт алып келет деген. Анан кийин күйөөсү менен да аялы менен да сүйлөшкөндөн кийин копия техпаспорттун карасам, Мадайминова Бактыгүл Владимирович деп турат. Анан аялы менен келишим кылабыз десек, документтерди алып баралы десем, оригинал таппай атабыз, кийин кылабыз. Биз намаз окуйбуз, ажыга барган адамдарбыз, жакшы адамбыз деди. Договордон качпайбыз деп. 6 ай өттү. Мен напоминать этип турам. Анда болсо бир кагаз жасайлы десем, бир документ берди, ушул договор деп. Анан кийин оригинал документ тапканда шашпай жакшы жасайбыз деди. Мен ошо менен ремонт баштап, ишимди алдыга баштап алдым. А 3 жыл ошо договор менен иштедиңизби? 3 года вы работали с тем договором? Ооба. 3 жыл иштедим. Анан алар айтат, договор. Анан мен 1 жылдан кийин имарат кредит бар үчүн залогдо турганын угуп калдым. Себеби банктан келип айтты, биз имаратты көрүшүбүз керек деп. Анан мен шок болуп эле аларды чакырдым. Силер айтпадыңар эле, барды таза сатып жибербейбиз дедиңер эле. Бул эмне десем, ушундай кредит бар деди. Анан кийин мен банкка кат жаздым, письмо разрешение бергиле, кадастрдан өткөрөлү, нотариустан өткөрөлү деп. Анан кийин
баласы айтат, сиз эч кыжаат болбоңуз, сиз айткандай договор түзөбүз деп письмо разрешениеге экөөбүз барып заявление жаздык банкка. Анан баласына доверенность берди. Ошол менен договор бүтөт болчу. Бирок Мадаминов Шукур атасы биз 3 жыл нотариуска барып, анан атасы телефондон болбой койду, да, болбой койду. Так он приказал, а жена күйөөмөн корком деп болбой койду, да, сөзүнө турбады, да. Итого просто так отобрали у меня мой бизнес. Скажите, пожалуйста, вот у вас, допустим, есть возможность напрямую обратиться через наш канал. Кому вы хотели бы обратиться ну, сделайте свое обращение. Анан мени чыгарып, менин буюмдарыма элик кылганда мен президентке кайрылдым соцсет аркылуу. Укук СНБнын башчысы Камчыбек Кадышаевичке кайрылдым. Анан кат жазып президентке жөнөтсөм, алар прокуратурага бериптир. Алар иликтеп чыгып, бул мен иштеткен имарат мыйзамсыз менчиктегенин аныктап чыкты. Бир канча мыйзам бузуу менен менчиктеген экен. Биринчи себеби илимий изилдөө институттары менчиктенге болбойт экен. Экинчи себеби бунун мамлекеттин 35% өлүшү бар экен. А эгер мамлекеттин өлүшү 25%тен ашса, менчиктегенге тыюу салынат экен, да. Анан үчүнчүсү атайын мамлекеттик программага кирип электронный аукцион аркылуу сатылган эмес экен, да. Ошон үчүн мыйзамсыз болуп мамлекетке кайтарууга жатат деп чечим чыгарып, жер суу агенттигине кайтаргыла деп сунуштама берди, да. Мен эми жаңы жер ачып ремонт кыла баштадым. Ошон үчүн буюмдарымды алып кетейин десем, менин буюмдарым бербей. Бүгүн болсо жарым-жартылай буюмдарымды гана алдым. Жарым болсо чирип калыптыр. Себеби булар подвалына сатылган, да, банясына. Ал жерде канализациянын суун көтөрүп, буюмдар чирип калыптыр, да. Отелдин ичиндеги менин буюмдарым бербеди. Отелге киргизбей койду. Мен милиция чакырсам келбеди. Анан кийин Facebook аркылуу пост жазсам, анан келишти. Алар айтты, биринчи күнү жарым буюмдарыңды алсаң болот. Нет, давайте, вы повторяетесь уже, вы это говорили. Сделайте обращение. Что бы вы хотели бы, ну, опять же, через наш канал, к тому же Садыр Нуркоджоевичу, как вы сказали, и Камчай Кадыршаевичу, какое справедливое решение для вас было бы, ну, какое решение было бы для вас справедливым, да? У вас есть возможность обратиться. Азыр мен кара эле президент Садыр Нуркожоевичке, кара эле Камчыбек Кадышаевичке кароолуу жасагым келип, жардам сурагым келип жатат. Мурда мамлекетке тандык ишканаларды мамлекетке кайтарып жатат. Азыр мен иштеткен гостиницаны деле мамлекетке кайтарганга болот экен. Прокуратура ошентип кагаз чыгарып берди. Ошону мамлекетке кайтарбайбы? Менин буюмдарымды алганга жардам бербейби? Мага жардам беришин суранат элем. В целом, какой ущерб вы понесли от этой истории, да? Мен буюмдарымды ала албадым негизи. Ремонтко кылган акчам кетти. Жалпы инвестиция кылган 10 миллион сомдон ашкан болчу да. Ичиндеги буюмдарымды алды, ремонтко акчам кетти. Канча нервим кетти, уктабай иштеген болчумун да. Бардыгын чыгара албай калдым. Ошого ичим аябай күйүп, капа болуп атам да. Мамлекет тарабынан эч кандай колдоо болгон жок. Мен убагында эле налог төлөп жакшы эле иштеп келгенмин да. Спасибо большое. Хорошо. Сизге рахмат. Да, все хорошо. Надеюсь, на следующей неделе мы выпустим. Но ничего не можем обещать в плане того, что будет так оказана вам помощь или нет. Но самое главное, мы сможем донести это до населения, до госслужащих и до других ваших проблем. Кызык жашоо башталды, иштете эле баштады. Бир муштундай түйүлөлү бириктирип жаштарды. Эч кайдыгер болбойло, келечекте хойлойло. Жагалданбай байларга, мыктыларды колдойло. Сиздин 87 сомуңуз Кыргызстандагы коррупция менен күрөшүүгө кандай жардам берет? Анткени Айтайт ТС каналынын миссиясы Кыргызстандын элине кызмат кылуу, элдин үнү болуу.
Биз силердин көзүңөр менен карап, кулагыңар менен угуп, чилистендердин карасантай схемаларын ачыкка чыгарабыз. Аларды сиздер менен биздин кызыкчылыгыбыз үчүн, азыркы эркин Кыргызстандын жыргалчылыгы үчүн иштөөгө мажбурлайбыз. Эркиндик берилбейт, ага жетүү керек. Ал үчүн күрөшүүбүз керек. Patreon жөнүндө толук инструкцияны видеонун алдындагы шилтемеден көрсөңүз болот. Patreon'дон бизди колдоңуз.